Возьмите лейку, ведро и лопату, они стучать не дают никогда. Создайте сад вы руками, так надо, и этот рай поливайте иногда. Душе и телу ваш сад помогает. Карагылачы, тургундар кандай жакшы аба ырайы. Ушул аба ырайда силерге семинар өткөрөбүз. Ушул таблицада биз ар бир айда боло турган эмени иш-чаралар жаздык. Зыянкечтерибиз бар, илдеттерибиз бар, ошолорго каршы эмне кылыш керек? Кантип алардан эме иш-чараларды алып барышыбыз керек? Ошону мынакей көрсөткөнбүз. Баштан бери билип келатасыңар. Ушул эле өзүңөрдүн билген тажрыйбаңыздар менен эле ушул Тосор айылында ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атасыздар. Бирок бир аз болсо дагы биз органика болгондуктан азыр болсо илдет зыянкечтер көбөйдү. Ошолорго дагы бул бутоонун кандай мааниси бар. Ошол боюнча да бир жалпы бир кириш кылып түшүндүрүп кетели деген максатта уюштурдук. Жалбырак саттан ажыраганда 30% уже кышкы уктоого кетип атат дегенди билдирет. Жалбырак уже 50-60% түшкөндө обрезканы күзгү учурда да кылса болот. Бирок күзгү учурда кандай шартта кылыш керек? Күзгү учурда деген чоң стволдорду кыйбаш керек. Анткени чоң жаракат алып калган бак кышында начар кыштап чыгат дагы кийинки жылы өлүп калышы да мүмкүн да. Кыска, ичке балким 5 см диаметрдегилерди күзгү учурда да кыйсаңыздар болот. Учурда кылсаңар болот. Плантацияңар жазында мисалы бир жумалык учурду эле кармап, ошол учурда жетиш ала турсаңар, анда жазында кылган жакшыраак болот да. Анан азыркы көлдүн регионунда бул кышкы мезгили эч кандай бир дата менен белгиленбейт. Мисалы быйылкыдай болгон учурда жаз эрте келип кетет же кыш эрте келип кетет. Ал учурда эч бир мисалы мөмө кышкы уктоого кетти, кыйыш керек деген нерсени мындай дыйкан катары фермер биле албай калат да. Бирок чөйрөгө жараша аныктап алса болот. Күзүндө жалбырак түшүп бүткөндөн кийин, ал эми жазында болсо бүчүр ойгонго чейин бул кыйуу ишин жүргүзүш керек да. Ал андан башка учурларда мисалы обрезка иштерин жүргүзгөнгө болбойт. Сынганга туруктуу болот. Ошондой эле технологический мисалы ичинде обработка кылган же болбосо техника жүргөнгө ылайыкталат да. Ошон үчүн ар бир форманын ээси жасап алуучу негизи фермер өзү. Каалагандай форма берип жасап алат. Анан бул болсо терүүнү жеңилдетет, же болбосо ичинде трактор жүрүп обработка кылып, же болбосо чөптү чапканды жеңилдетет. Ошо максатта форма берилет да. Экинчиси болсо күн нурунун текши таралышын камсыздоо. Бул болсо өз учурунда сапаттуу мөмө, мисалы сапаттуу мөмөгө алып келет да. Мисалы күн жакшы тийген мөмө кызыл болот, даамдуу болот, анан текши бышат да. Анан ошондой эле ооруларга дагы туруктуураак болот. Күн жакшы тийген мөмө болсо. Андан кийин болсо суюлтуу жана аба айланышын жакшыртуу. Үчүнчү максат ошо суюлтуу же болбосо аба айланышын жакшыртуу максатында жүргүзүлөт. Суюлтууда негизги бул крона деп коет, могу бактын өзү турган шагы менен чогу бул крона деп коет да. Ошол кронадагы ортосунда же болбосо жиш болуп калган жерлердеги негизги же болбосо каптал бутактарды кыйып салуу түбүнө. Ошону суюлтуу деп аталат да. Ошол суюлтуу ишине кирип калат. Андан кийин мөмө тутуусун шак боюнча текши таралышын камсыздоо, түшүмдүн артышын алып келет. Оорулар жугат, анан бак стволго кетет да. Ошентип анан бак мындай айтканда кошумча инфекция ооруларга кабылып, анан өлүп калуу, түшүмү да начарлайт, өлүп калуусуна себеп болот да. Эгер кичинекей кезинде алсаңар, ал кыйуунун диаметри ашып кетсе 0,5 сантиметр же 1 сантиметр эле болот. Ал эч кандай ооруга дагы мындай себеп болбойт да. Анан бакта оорубайт, стресс болбойт. Анан бул жаш болгондуктан аны бат толтуруп кетет. Анткени клеткасы жаш да, өсүүсү күчтүү. Ал нерселер бат толтурат. Анан кичинесине керек болгон гана шактарды калтырасыңар. Биринчи негизги ствол кетет. Стволдон каптал бутактар тарайт. Анан бул кронанын түрлөрү болот негизги. Ярусный болот, полуярусный болот, ваза түрүндө болот, чашыбый болот. Ушундай негизги түрлөрү бар да форманы. Анан бул жерде Тосор айылында ийгиликтүү фермерлер бар да, баягы башынан айдаган, жетиштүү бардык нерсечи. Силер деле көрө аласыңар мунун баарын. Бирок жалпы бир түшүнүк болсун деп биз буларды коюп атабыз да.
Анан кыюуда негизги принциптерди айталы. Негизги ок бутак деп алалы мону. Ок бутактан эгер 45 градустан үчкө угол менен жайгашса биринчи бутак. Аны алып салыш керек, же болбосо бая кыйуу учурунда тетинде бутактар артып калат атпайбы? Ошолордон кесип туруп тиретип салыш керек. Ошондо ал өзү жайылат. Тиретип салыш керек да мындай. Ал капталга өсүп кетет. Экинчиси болсо могул 45 градустан чоң, бул жакшы, бул кала бериш керек бутак. Мисалы бул жерден алып кайтканда, мисалы могул 45 градустан кичинекей да, 90 градус момдой болмокту. Могул 45 муну алып салыш керек да. Бул негизги бутак да, могул стволдо. Мисалы могул стволдо могул угол 45тен кичинекей болсо алып салыш керек, же болбосо кичинекей жаш бутак болгондо муну менен муну тиретип салып, муну ажыратыш керек да. Ошол оорлуу бутактарда бардык могу жерде көрсөтүлгөн цитоспороз жана оорулар болот атпайбы? Жок, мейли тура бериңиздер. Ошол цитоспороз, же болбосо манилиальный ожог деп коет, жана манилиальный гниль алып келет атпайбы, өрүп чирип кетет атпайбы? Ошолордун бардыгын ушул кыйуу жолу менен алдын алса болот. Негизги грибковый деп коет, козгардын илдеттери. Мисалы жана парша, дырчатая пятнистость деп коет, жана жалбырактары точка болуп, тиги саргарып кеткен. Экинчи болсо өрүктүн дагы бул паршанын да эки түрү болот. Бирөө деген ошол капталында бир аз өсүндүлөр пайда болуп кетет атпайбы, өрүк. Ошол да башка оору. Ошол оорулардын негизги алдын алуунун эң органикада эң эффективный жолу бул агротехникалык деп коет. Агротехникалык болгондо бул обрезка. Ошо обрезка менен ошол ооруларды 50-60%ке чейин жок кылса болот экен да, мүмкүн экен. Принципти бул санитарный деп коет, ошол санитарныйда обрезка жүрүш керек. Жыл сайын болгондо силер уттурбайсыңар, затрат да аз болот, бакта оорубайт, урожай да жакшы болот да. Анан өрүктө мындай нерсе бар. Бир жыл аябай урожай жакшы берет, кийинки жыл урожай аз берет. Болушунча бак ошол жылы болгон күчүн сарптап салат да, мөмө үчүн. Анан ошону деген бул өрүктө, именно өрүктө ошону текширип бөлүштүрүш керек. Бөлүштүргөндү үйрөнүш керек да. Анткени эгер туура кыйыштырылган өрүктө, мисалы урожай көп болбойт аябай. Анан сынбайт дагы. Анан жылда түшүм аласыңар. Анткени бак болгон күчүн бербейт. Өрүк өзү ушундай бак экен. Эгер мөмө байлап алган болсо, болгон күчүн салып берип салат экен, кийинки жылы шалдырап калат экен да. Ошондой болбош үчүн аны только обрезка менен гана контроль кыла алабыз да. Жылда обработка кылыш керек. Обработка кылып туруп, андан кийинкиге өтүш керек да. Анан анткени оорулар буда мисалы цитоспороз болсун же бактериальный рак болсун, башка оорулар болсо, кийинки бул таза болсо өтпөйт. Негизги ошол оорунун таралышына моолар күнөөлүү болот. Мына иш каражаттар, бул да ташылат ушулар аркылуу. Колдон келсе мына моундай эле иштетип аласыңар. Мисалы стволдагы жарылат кышында, жазында алмалар особенно жарылып кетет атпайбы? Жарылгандан кийин ал эмнеден жарылат? Кышында тургор суу көп болот да. Жазында күндүз жылуу болот. Түнкүсү муздак болгондо ствол кадимкидей суу чоюлат кадимки. Анан стволдор аябай суут болгондо каныккан. Анан пырсет ичинен жарылат. Ал адамга балким көрүнбөйт, бирок жарылат да. Жарылган жерге анан козгардын илеттери келет. Анан бул болсо уже негизги ар жагынан бери кеткен да. Анан могул суюктук агып чыга баштайт. Бул бактын өзүндө бар да. Бул качан стресс болгондо, же бир нерсеси ооруганда, же жетишпегенде, ачылып кеткенде анан бул пайда болот да. Сыртка. Tüylemde tabak versin, tüylemde tabak versin. Tüyle kılıp verip керек Колдон келсе эми силердин жер шар кумдак болот атпайбы? Органикалык затты бериш керек жылда. Ошентип чередовать этсеңиз жакшы да. Анан кыктын да өзгөчөлүгү бар да. Бир эле жылы сиңип жок болбойт. Топуракты байытат, топуракта микроорганизмдер көбөйөт, чөл жандар көбөйөт. Мындай айтканда жер шарды жакшыртат. Анан ошондой эле могу тамыр түбүндөгү сууну туткан өзгөчөлүгү топурактын көтөрүлөт, сууну жакшы сактайт. Анан ооруларга, мисалы бактыч, иммунитети да күчтүү болот, туруп турат. Свежий беребиз болобу же? Колдон келсе мындай, эгер свежий бокто, мындай кыкта. Эме баягы нитрат деп коет, азот көп болот. Чиритилген кыкта 50% азаят деген сөз. Анткени учуп кетет анын баары, аммиак да. Колдон келсе чирик да берсеңиз болот, бирок чирик бергенде ал
Үстүндө деген баягы сапрофит козгарындар болот да, чиритичи. Ошолордун негизинде балким оор да жугат. İçine de ошол. Жок, ал жагы да бар. Мына байке практикада бул жакшы көрсөтүлгөн. Каптал тилет же болбосо мындай тилет же мындай да тилсе болот уз атасына. Ишкеден тилип койчу. Мына ал сиз байке айткандай баягы үстүндө кабык өсөт да бул, клеткалар чыгат. Анан бул дагы жакшы эме көрүнүш эмес да. Бул бир нерсеси туура эмес болуп атат алманын. Алмурустун. Экинчиден тилгенде бир коркунуч бар, баягы оорулар да. Жакшы жерлери, жакшы ыкмалары бар. Мисалы жана тростон жасалган тытма болот да. Ошо менен тытып туруп эле анан обработканын алдында тытканда чыгат. Анан сугат, бул сугаттан да чыгат. Мисалы топурак балким кумдак жерге тигиники кумдакта ылдый зона деп коелучу. Сеники топурагың жакшы, мынды жакшы чыгармайт. Бай тиги сугарып атыптыр, мен да сугарышым керек деп сугарып салдыңар деп коелу. Анан ал топурак сууну жакшы сиңирген топурак оңой менен күз келгенде уже ал кургабайт да. Тамыры да кадимкидей эле бытсылдап калат да, тамыр. Анан ошол учурда жалбыракты уже ал карыды да, мөмөсүн бышырды. Жалбырак уже фотосинтез жүргүзбөй эле калды, уже пайдасы жок. Ал уже дем албай калды да. А жалбырак уже жашап аткан моментте сууну берсеңер, тышы ысык да. Тамыр сиңирет, жалбырак чыгарат. Айланат, сууну айлантылат. Мисалы чайды көп ичип алып эле жатып алсаң кыйналасың да. А тышка чыгып футбол ойноп иштеп келсең кыйналбайсың деген сөз да. Ошол сыяктуу эле бул ствол иштетип салат. Анан могу стволдо уже калып калат да, мындай нормасы менен. Анан тамыр деген сууну былчылдатып берсеңер, суунун баарын айдайт стволго. Эгер ошол моментте топурактагы сууну кой бербесе, дренажный эме өзгөчөлүк болот. Сууну фильтрация. Сегодня в селе Тосор Сыкульской области мы проводим как раз таки семинар по формированию плодовых деревьев. Вот на данный момент вот пришло где-то свыше 20 фермеров. Они все задают вопросы согласно вот как правильно формировать саженцы, деревья, как правильно их всех обрабатывать, в какое время. Нурбек Камшибеков проводит сейчас обучение на кыргызском языке, чтобы всем было доступно и понятно. Вот, все фермеры задают очень правильные вопросы, очень хорошие есть здесь вопросы с их стороны. И здесь как раз таки заполняются анкеты. Вот. И, как вы заметили, они все задают вопросы, и тут все могут также еще практиковаться. У нас также имеются тут такие же инструменты, как секатор, ножовка, садовый вар. И вот это все они своими руками сейчас режут эти саженцы. Деревья понимают важность обрезки, что убрать, что оставить. А также идет работа, проводится очень интенсивно. Здесь, как вы видели, женщина очень активная, задает очень много вопросов правильно и очень знает, как правильно проводить обрезку. Вот. Как вы видите, даже женская половина этого села очень активно участвует в этом семинаре. А жазгысы болсо максат только күндү чагылдырыш керек. Анткени жазында жана жарылуунун баары орнунан себеп болгон стволдун ооруларынын себеп болгон жарылуу болот го. Эме термический ожог деп коет да. Ошого каршы эң жакшысы бул эме актоо. Актаганда ал светти күндү чагылдырат да. Аны ысыбайт ствол. Ошон үчүн жарылбайт, анан оорубайт. Ошол максатта гана побелка болот. Жана побелканын ордуна шпаклевка бар го, үйдү неметкенчи, ошону менен неме колдонсок да болобу? Эмульсия. Водоэмульсия. Водоэмульсия да болушу мүмкүн, бирок караш керек экен эже. Эме латексный эме деп коет, краска. Ал кичине башкачараак болот. Ошол болот. Анан белки жана химикаттар болсочу, кээ бирөө майлуу болот да. Алар стволдон аркы ичине өтүп кетсе, ал да стресс берет, эме ооруга алып келиши мүмкүн. Баягы көлөк болуп калган жерлерди алыш керек. Калганы бүт бар, өзүңүз каалагандай да пландаштырасыз. Садовый вар сразу. Ортосуна деле калтырып атат. Ортосуна обязательно албаш керек. Могу жер пустой да азыр сизге, туурабы? Могу жер калыш керек. Урожай бериш керек да бул жерчи.
колдон келсе оптималдуу пайдаланыш керек негизи. Ошо да. Бул да байкуш өстү да аракет кылып жылын кетирип. Ошо да. Анан биз болсо эле шарт эле кесип алабыз. Ошон үчүн колдон келсе жылда. Азазаны. Могуну мисалы калтырса да болот да. Мисалы могул мындай кетиш керек беле? Неметкендечи. Кайсы? Кыйылганда мындай кетиш керек беле? Ооба, бул мындай кесилиш керек болчу. Мындай. Анан ошон үчүн моголор чыгып атат. Ооба. Бул жанакы менен муну алмаштырып атасыңар. Обычно могул жерди кыям десеңер, мондайынан алып кыят. Мындайынан эмес да, же болбосо мындайынан эмес. Кичине уклон менен ар бир Былтыр кыйылды. кыйымын сыртынан алат. Былтыр кыйылганын карабайсыңар мына, бул былтыр кыйылды. Мына бул туура кесилген. Бул уже кесилип эме кесилди. Былтыр эле көрдүм, кеткен экен, могу былтыр эле даңка чыккан экен. Муну былтыр эмес. Бир сезондо. Жок, бул былтыр эмес. Бул уже 2 жыл болуп калган. 3-жыл экен. 3-жыл экен бул уже. Биринчи жылкы тиги кетти, а экинчи жыл экен бул. 2 жыл экен. Муну колдон келсе ошол моментте мояка келгенде эле пришка кылып салганда бул уже бияка бермек да. Дальше өсүп кетет. Азыр бергенге болбойбу? Азыр эми болбойт. Бурунда эле тартып, ушулар түшүнбөйт. Мана биз бу тартып коюп атабыз, туурабы тартып байлап коюп атабыз. Тура эле ооба. Типти көсөт. Олтуп коюп атабыз, болот да я. Бөтөлкө байлап. Мынтеңер да болот азыр ооба. Болуп силер жетишпейсиңер, андан сырткары бит басат. Качан өсүмдү көп болгондо бит басат. Анан контролдой албайсыңар. Анан кыктын чиригени свежий разница бар. Эгер мисалы свежий болуп учур келип калса, свежий деле берсиңер болот. Анан же болбосо жана чиритилген мисалы отходдор болот да, чөп болот, саман болот. Ошо менен компостировать этип туруп, ошол да жакшы болот. Маларга примерно бир 15 килограмм кырк болсо, токтуку бир 8 килограммга чейин. 5-8 килограммга чейин берсиңер болот. Мал кенеде эле болот. Анан бир гана түйүнө жакын бербеш керек да. 1 метр диаметрге чейин бериш керек. Анан могул ортого берсеңер дагы силер сугарасыңар да. Суу менен кетет, по-любому сиңирет. Бул тамырлар жайылат да, могул бояка чейин кеткен да өзү. Түйүнөн толкту. Түйүнөн бергенде могу жер деген кадимкидей чирик. Мына чычкан ошого келет. Чычкан да болот, анан баякы итак эле могу жерге кыштап чыгып атат да. Зыянкечтер мына. Анан кыкты бергенде ал жерде борпоң бир чөйрө пайда болот. Ал жерге дагы зыянкечтер дагы көбүрөөк кыштап чыгат да. Анан жана зыяндуу эме козгарындар деп коет. Мону чиритүүчү. Бул өзүнүн кожурасы бар да. Анан бул жерде кык болгондо кадимкидей кыкты чиритүүчү козгарындар көбөйөт. Анан бул жерге зыян алып келет да. Колдон келсе чет мындайраак бергиле. Момнайлага керек экен. Андан кийин эме майдалар аралаштырып салгандар. Да жакшы сиңет, баардыгы жакшы болот. Топурак айланат. Силердин шарт эми бул кумдак да силердики. Ылдыйкы зоналар кумдак. Ооба. Ошолор. Анан аларга теңелип силер үйдө жак топуракты да. Сугатты аларга теңелбешиңер керек да. Рахмат, ушундай келип туруңуздар. Мындай советтер бизге көп керек, пикир алмаскан жакшы да.